Ayal kişi en korkkan 3 nerse. Birinciden semirip ketiş. Ayalga semirip ketişsin деген нерселер жетишти. Урушуп калсаңыз semirip кеттиң деп коюң. Мындан өткөн ударыраак, мындан өткөн оорураак нерсе жок. Экинчиден карыш. Аял киши карыштан өтө катуу коркот. Бетиге тырыш түшүп кетет. Баягы фигура жок, баягы сулуулук жок. Ар нерсени ойлой берет. Себеби ченем бүттү да. Баягы тайраң сайраңдары бүттү. Ал эми үчүнчүдөн эри экинчи айылга үйлөнүп алыш же башкасын таап алыштан өтө катуу коркот. Аял корккон 3 нерсе ушулар экен. Чындыгында өтө катуу коркот. Семирип кетиш бул проблема, көйгөй маселе чындыгында. Өтө катуу көйгөй маселе. Мында байкасаңыз, ошо диетасын кармап, ошо өзүн кармап жүргөндөргө жек көрүүсү күчтүү семиз аялдардын. Себеби ошондой боло албай атат да. Семириш оңой, бирок арыкташ өлүм да. Өзүнүн нафсине күчү жетпей атат, оозун тие албай атат, тилин тие албай атат. Жек көрүү күчтүү, куду душмандай көрөт да, баягы арык фигурный жакшы сулуу кыздарды, аялдарды. Неге? Өзүн против душман катары көрөт. Бул семиз да себеп. Бул семириш маселеси өзүңдөн, могу мээңден оозуңду тыйсаң болду. Бул руханият маселелери эмес да. Чындыгында карыштан коркот. Сулуулук жоголот, бардык нерсе эскирди, бардык нерсе турган нерсе эскире берет го. Чындыгында карыштан бардыгы коркот. Ал эми үчүнчүсү экинчи аял алыштан десеңиз, жөн эле сөздөн эле коркуп ойлоно баштайт. Ошол нерсени айтсаңыз эле ушундай деп атат, демек ушундай, мындай деп түнү менен ойлонуп чыгат да. Коркунучтуу маселелер аялдар үчүн ушулар. Ушу маселелерде ойлонуп чечим кылыңыздар.